Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин интернетте балдар үчүн даярдалган чет тилдеги контенттин баарына бөгөт коюу тууралуу демилгеси боюнча кабар агенттигине комментарий берди. Өлкө башчы Кыргызстанда мектептерде колдон келсе орус жана англис тилдеринде окуучуларга жакшы үйрөтүү керек экенин, англис тилинде сабак берген мектеп ачам дегендерге өкмөттүн эшиги ачык экенин айтты. Албетте кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча сунуштарын баарыбыз эле колдойбуз, эч ким каршы эмес, бирок орус англис тили боюнча Нурлан Шакиевдин пикири анын өзүнүн жеке ою. Мамлекеттик саясат таптакыр башка, деди Садыр Жапаров. Нурланбек Шакиев парламенттин 11-апрелдеги жыйынында интернетте балдарга арналган чет тилдеги контентке тыюу салуудан тышкары балдарга кыргызча ысымдарды коюуну сунуштаган. Санкциялардан коркпойбуз, жашоо алар менен деле уланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Мир картасы боюнча Кабар улуттук агенттигине берген маегинде билдирди. Эске салсак, апрелде Кыргызстанда Мир карталарын тейлөө токтотулган. Акылбек Жапаров Мир карталарын тейлөөнү токтотуу чечимин өкмөт кабыл албаганын белгиледи. Биринчиден, биз эч кандай санкциялардан коркпойбуз, жашоо алар менен да уланат. Экинчиден, санкцияларды колдонууга объективдүү негиз жок. Үчүнчүдөн, Мир картасын токтоткон биз эмес. Бул тууралуу токтотулгандан кийин билдик, деген Жапаров. Ал Мир картасынын иштеши Кыргызстанга пайдалуураак экенин айтып, Россияда миллиондон ашык кыргыз жараны бар экенин эске салган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык көл облусуна болгон жумушчу сапардын алкагында Ысык көл айланма жолунун Корумду Балбай Баатыр тилкесин реконструкциялоонун башталышы менен таанышты. Президенттин алгачкы тапшырмаларынын бири Ысык көлдү айланып өтүүчү эл аралык стандартка жооп берген жолдун курулушу болду, деди Акылбек Жапаров. Бул жолдун жалпы баасы $111 миллион түзөт. Аны Ислам өнүктүрүү банкы, Кувейт Араб экономикалык фонду, Сауд өнүктүрүү фонду жана АПЕКтин эл аралык өнүктүрүү фонддору берери айтылды. Анын ичинен 1,1 миллиард сом, тагыраагы $12,8 миллион бюджеттен бөлүнгөн. Өлкөдө кызамыкка байланыштуу кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын педиатр инфекционист дарыери Азиз Шейимбетов билдирди. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына ылайык, 8-апрелге карата өлкөдө 7864 учур катталды. Шейимбетовдун айтымында оорунун катталуусу уланууда, өсүү динамикасы сакталууда. Кызамык курч түрдө башталат, талсыздык, шалдыруу, табиттин жоктугу. Бул симптомдордун бардыгы КОРВИДе кездешет. Бул оорунун катал экенинен кабар берет. Аларча тарыхый мемориалдык көрүстөнүндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кайталангыс образдарды жараткан белгилүү актер Азиз Мурадилаевдин эстелиги тургузулду. Анын ачылышы эртең 13-апрелде өтөт. Бул тууралуу Кыргыз улуттук академиялык драма театрынан билдиришти. Иш-чарага маданият кызматкерлери жана маркумдун жакындары катышат. Азиз Мурадилаев 2022-жылдын 17-декабрында узакка созулган оорудан улам 44 жаш курагында дүйнө салган. Кыргызстандык сойчул Денис Петрашов АКШда өткөн турнирде алтын медаль жеңди. Денис Петрашов АКШнын күчтүү суучулдарга чыккан абройлуу турнирде 100 метрге брас ыкмасы менен сүзүп, алтын медальды багындырды. Спорт адистеринин пикиринде, бул Олимпиада оюндарынын финалына татыктуу сүзүү болду. Алгачкы 50 метрди 3 спортчу Майкл Эндрю, Денис Петрашов жана Ник Финк 28 секунд ичинде сүзүп өттү. Бирок Денис Петрашов чемпиондук ылдамдыгын көрсөтүү менен финалды багындырды.